Кафе, ресторан, столовой, ашканалардын ээлерине кайрыла кетет элем. Силер могу меню жасап атканда эң чоң ката кетирип атасыңар. Силер милдеттүү түрдө ар бир тамактын граммын жазышыңар керек жана ошондой эле ошол тамак эмнеден жасалганын менюга силер сөзсүз жазышыңар керек. Граммын жазбаган себептен кайсы тамакты жесең тоем, кайсы тамак жесем тойбойм, баасын жакшы жазасыңар да анан граммына келгенде эч жазбайсыңар. Эми Кыргызстанда кафелерде, ресторандарда көп поварлар. Эми ушул элдер поварлардын көңүлү менен тамак жейт да, аларга аз салып берип койсо аз жейт, көп салып берип койсо көп жейт дегендей. Ошон үчүн силер милдеттүү түрдө канча грамм экенин сөзсүз, анан эмнеден жасалат экенин сөзсүз жазышыңар керек ошо менюга. Андан сырткары жумушка официанттарды жумушка аласыңар, анын зарплатасын ушул эл төлөп берет. 15% деп койсоңар, 10% деп койсоңар, 1000 сомго тамак иче турган болсо 100 сом жөн эле төлөйт. Андай көптөгөн кишилер мисалы үчүн кафеден тамактангандар бар, бирок официанткаларга дагы ошол акча толук жетпейт да. Ошон үчүн силер кызматка алган жумушчулардын айлыгын өзүңөр төлөшүңөр керек. Анда биротоло жазгыла да, поварга мынча төлөйсүң, светке мынча төлөйсүң, официанткага мынча, туалетке мынча төлөйсүң. Анда биротоло баарын жазгыла да кафеге киргенден чыкканга чейин эмне үчүн эле услуганы эле жазып коюшуңар керек. Эми ошол тууралуу дагы сиздерге көрсөтүп берип турам, эмне себептен ушу жазбай атасыңар граммын. Анан граммы жазылгандар болсо, ресторан силерге дагы барабыз, ошол тамагыңарды сатып алып, атайын ошонун таразасын алып барабыз, точно ошончо грамм тамак берип атасыңарбы деген. Магазинден деле 1 килограмм сахар сатып ала турган болсоң, ошол 1 килограмм дей турган болсо, таразага тартып 1 килограммды кылып берет да. Эмне үчүн силер тамак бергенде силердин өзүңөрдүн көз өлчөмүңөр менен бере беришиңер керек. Анан официанткалардын айлыгын эмне үчүн элдер төлөп бериш керек? Жумушка силер алгандан кийин өзүңөр төлөшүңөр керек негизи.